Акыркы жылдары өлкөбүздө спорт оюндарынын падышасы аталган футболго өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Бул багытта мамлекет башчыбыздын 2024 жылдан 2030 жылга чейин жергебизде футболду өнүктүрүү боюнча атайын жарлыгы да чыккан. Андыктан жерлерде футболдун деңгээлин көтөрүү максатында лигалар түзүлүп, жергиликтүү чемпионаттар да өтүүдө. Мындай чемпионаттардын бири Сузак районунун Барпы айыл аймагынын биринчилиги катары катталып, Барпы футболдук лигасы деп аталды. Уюштуруучулары аталган айыл аймактын жаштары болду. Максаты азыр дүйнө жүзүндө футболдун өсүп аткан футболду утурлай биз дагы кем калбастан Барпын аймагындагы футболисттер дагы футболдун өсүшүнө кичине салым кошобуз деген максат. Бул биринчиден футболду пропагандалоо, анан дагы келечекте өсүп келаткан жаштарыбызды дагы шыктандыруу, наркотиктен, жаман илдеттерден, жаман адаттардан арылтуу болуп эсептелет. Барпы футболдук лигасынын түптөлүшүнө жана айыл аймактын кичи футбол оюну боюнча чемпионатынын жогорку деңгээлде өтүшүнө Жалал Абад облустук футбол ассоциациясынын өкүлдөрү жакындан жардам беришти. Буга чейин бизде дагы 5 лига бар. Ошолордун катарында 6-чы болуп Барпы лигасы түзүлдү. Барпы айыл өкмөтүнүн башчысынын негизинде жана Кыргыз Жалал Абад областык футбол ассоциациясы менен биргеликте ушул лига түзүлдү. Биз тараптан калыстар тобу тейлейт, жана ошондой эле уюштуруу жагына жана сыйлоо аземдерине Жалал Абад областык футбол ассоциациясы көмөк көрсөтөт. Кичи футбол оюну боюнча айыл аймактын чемпионатынын өтүшү мындагы элеттиктердин ынтымагын чыңдап, жаштарды сергек жашоого үндөйт дешет футболдук жашыл талаада топ сүргөн оюнчулар. Бүгүн аябай жакшы иш-чара башталган атат. Бул Барпы айыл өкмөтүнүн ичинде айылдар арасында турнир башталып атат футбол боюнча. Биз өзүбүз Ырыс айылынан келдик. Биз мурда Ырыс айыл өкмөтү болчук, азыр жаңы айыл өкмөт Барпы айыл өкмөтүнө кошулдук. Ошого бул турнирге биз уккандан кийин сразу аттандык. Себеп дегенде биз жаңы айыл өкмөтпүз, жаңы кошулуп атабыз, жаңы айылга кошулуп атабыз. Бул жерде максатыбыз бул айыл өкмөттөгү балдар менен достошуш, биримдикти. Барпы айыл өкмөтүнүн кичи футболдук иш-чарасын башталышы менен бардык катышуучуларды куттуктайбыз. Ошондой эле Барпы айыл өкмөтүнүн башчысына, Барпы айыл өкмөтүнүн администрациясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди жаштарды колдоп, кичи футбол иш-чарасын уюштуруп берип жатканына. Бул биздей болгон жаштарга аябай стимул болот деп ойлойм. Мекенибизде футболдун жана кичи футболдун өнүгүшүнө чоң салым кошот деп ишеним билдирем. Белгилей кетели, кичи футбол оюну боюнча Барпы айыл аймагынын чемпионатына 16 айылдан командалар катышууда. Элеттик оюнчулардын биринчилиги 2,5 айга созулат. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө Барпы айыл аймагынын жетекчилиги жана демөөрчүлөр тарабынан акчалай сыйлыктар бериле тургандыгын уюштуруучулар билдиришти. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Сузак району.